мамлекеттик органдардагы бардык документтердин бардыгын алып иликтеп чыктык. Жана төмөндөгүдөй жыйынтыкка келдик. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге материал абдан көп. Ушул маселе боюнча коомчулукту кызыктырган, депутаттарды кызыктырган, деги эле ушул маселе боюнча болуп аткан суроолордун айланасында уруксаат берсеңиздер, токетер кыскача гана маалымат берейин. Силердин убактыңарды албайм. Материал абдан көп да. 2017 жылы 16 январда таңкы саат 7:30-та Гонконг, Бишкек, Стамбул рейси менен учуп келаткан жүк ташуучу Турк авиа линиясына караштуу 747 Боинг аба кырсыгына учураган. Ал кырсыктын кесепетинен 35 ошол Дача суу айылында жашаган тургун жана жүк ташуучу Боингдин экипажы 4 түрк жараны, жалпы жонунан 39 киши көз жумган, курман болгон. Бул ошол каргашалуу окуя болгондон кийин эл аралык стандарттарга ылайык, эл аралык ушундай авиа кырсык болгондо МАК деп коет, Международная авиационная комиссия. Ошол өз ишин баштаган, МАКка мүчө болуп, Боинг заводунун өкүлдөрү, эл аралык ошол авиа кырсыктарды изилдөөчү уюмдардын өкүлдөрү, Турциянын эксперттери жана Кыргызстан тараптан биздин тийиштүү органдардын адамдары кирип, 6 ай өзлөрүнүн алардын МАКтын жесткий регламенти бар. Ошол регламент менен алар 6 ай чорный ящикти алып иликтешкен. Эмне себептен бул кырсак болгонун. Анан аларда ошол МАК изилдегенде өзлөрүнүн так аныкталган регламенти бар экен. Ал регламент боюнча алар азыркы жана 3D форматта мындай бир бүт учкандан баштап, самолет Гонконгдон учкандан баштап кырсык болгонго чейинки бүт пилоттордун сүйлөшкөндөрүн, ар бир пилоттордун кандай мындай приборлорго ким кандай приборлор колдонулган бардыгын визуализация кылып 3D форматта изилдеп чыгышкан. Кыргызстанда биринчи жолу Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору айыктыруу массаждарын үйрөнүү курсун өтүп жана жумушка орношууга чакырат. Окуу курсуна тиземун, бел сөөк, мурун көңдөй, ар кандай суук тийген оорларын айыктыруу, классикалык массаждын түрлөрү жана атайын ымыркайларга жазалуучу массаждар кирет. Массаждарды үйрөнүп, эл аралык талаптарга жооп берчү диплом жана сертификат алуу менен бирге жумушка орношуп, эң негизгиси өзүңүзгө татыктуу маян алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мисалга алсак, биздин салондогу массаж кызматкерлери орто эсеп менен күнүнө 1,5 миңден 3 миң сомго чейин табышат. Мындай мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздагы номерлерге кайрылыңыздар. Ошо кырсык болгон маалда Кыргызстанда аэропортто туман болгон. Ошол МАКтын интернетте да общий доступта бар. Чорный ящиктеги пилот менен биздин жер кызматынын наземный службалар менен сүйлөшүп, алар посадка сураган. Биздикилер биздин тарап улам айтып турган 20 мүнөт калды, 30 мүнөт калды, 15 мүнөт калды, 4 мүнөт калды, бирок видимость начар, вертикаль боюнча 600 метр, 400 метр, 300 метрге чейин видимость начар. Ошондуктан баягы комбой кайра айланып, убакыт өткөрүп дагы айланып келе деп. Алар бир жолу барып учуп кайра келишкен. Ошо кезде ошол учак менен биздин наземный службанын сүйлөшкөндөрү бар, урушкандары бар. Пилот айтат, мен чарчадым, чарчап келатам деп баягы биздеги наземный службаларга мындай өзүнүн недовольствосын билдиргенде мен коном депчи. Анткени эскертүү болгон да, может конбойсуң. Анан көрбөй калганына байланыштуу компьютер приборлор өзлөрү жерди таап конот да. Анан ошондо баягы алар пилоттун ошибкасы болуп, алар линиядан чыгып кетип, кайра көтөрүлө турган маалда куйрук самолеттун куйругу ошол тосмого тийип, анан жанагындай каргашалуу окуя болгон.
МАК эл аралык комиссия ал өзүнүн жыйынтыгын чыгарган. Кыргызстан тарапта болсо маселе турган. Биринчиден ошо кезде билесиздер, журналисттер келип, ошол жерде отцеплениеге алып иликтеп атканда, ошо кезде ошо жүк ташуучу товарлардын арасынан USB зажигалка чыккан, кыргызча инструкция менен. Ошондон улам бул маселе көп саясатташып кетип, баягы эмнеге эгерде бул транзиттик жүк болсо, Турцияга баратса, эмне үчүн анын арасында зажигалка, баягы кыргызча инструкциялар менен зажигалка болгон деп. Анан сиздер жакшы билесиздер, урматтуу депутаттар, инвойс деп коет, жана пассажирский инвойс, анысы кандай товарный инвойс. Товарный инвойстун баарын иликтегенде ошол самолетто 85 тонна груз болгон. 81 тонна накта груз, анан жанагында беркинде крепление ал бул менен общий баягы 85 тонна. 85 тонна груздун арасынан 2 тонна ошол зажигалка чыккан, 2000 килограмм зажигалка USB. Ал USB Кыргызстанда, Казакстанда катталган, Кыргызстанда иштеген GTI Казакстан деген компания менен азыр дагы ал Кыргызстанда иштейт. GTI Кыргызстандын рыногунда, урматтуу депутаттар, эки гана компания сигарет менен камсыз кылат. Бул сиздерге белгилүү болгондой Philip Morris, анан GTI компаниясы. Ошо GTI компаниясы Гонконгтон зажигалка заказ кылып, Турцияга келип, Стамбулга. Анан Стамбулдан кайра башка груз, Турциядан бияка груз келет да, ошол груз менен кайра келип Кыргызстанга келмек. Дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, ал рейс ошо кезде, урматтуу депутаттар, мына 50-чү рейс авария болгон. 50-чүгө чейин 49 рейс болгон. Андан кийин жумасына 2 жолу ал рейс 17-чи жылы 101 рейс болгон. 17-чи жылы кийин 101 рейс, 18-чи жылы да болгон. Анан баягы ковид болду го. Ковид маалында гана 2 жыл ал рейс каттабай калган. Ал рейс азыр да каттайт. То есть это обычный рейс. Андай да биздин аэропортто 5-6 самолет ушинтип каттайт экен да. Гонконгтон Кыргызстанга келип дозаправка кылат. Хаят отелинде пилоттор жатат, смена болот. 30-40, 60 тонна неме куймак. Солярка авиакересин куят, анан учуп кетет. Биздин аэронавигация ошондой кызмат көрсөтөт. Анан суроо туулган, бизде да суроо болду, эмне үчүн траектория боюнча Казакстан Алмата жакында, эмнеге Алматага конбой, алар именно Кыргызстанга конот деген суроолор бүдөмүк жаратпады беле. Анткени Алматанын обслуживаниясы кымбатыраак экен, а жерде көп самолеттор транзиттер менен конот экен дагы, чисто экономически невыгодно дегенде, мисалы үчүн Алматага авиакомпаниялар Алматага конуш үчүн алар биринчиден акчаны көбүрөөк төлөйт, экинчиден аларда очередь бюрократиясы кичине. Ошондуктан шаар деп Кыргызстанда бир жарым саат. Ошол 50 рейстин баарын биз изилдедик, самолет канчада конгон, доли секундка чейин бар. 30-40 мүнөт. Конот, дозаправка кылат, 30 мүнөт кайра учуп кетет. Конот, дозаправка кылат, экипаж алмашат, кайра учуп кетет. Азыр дагы бүгүнкү күнү да ал каттап атат, ал самолеттор. 30-40 мүнөт конот экен, айдап келип, монтировать этип, авиакересинди коюп, анан акчасын төлөп, жакшы баргыладап кеткенге чейин ошондой. Ошентип, ал жанагы мүдөмүк жараткан груз жүк Турцияга барып, Турциядан кайра башка жүк ташуучу Гуанчжоу, Турция, Бишкек, Гуанчжоуга кетип бараткан самолет менен келип, бул жерден жүк түшүрмөк экен. Буга чейин да ошондой жүктөр түшүрүлчүкен. Жалпы жонунан GTI компаниясы бир 30 тоннадай жалпы алышкан, эми баягы бир 3 акыркы 3 жылдын аралыгында ошо кездеги. 19-жылы коомдук көп талап болгондуктан, ар кандай сөздөр айтылган, контрабанда бар, анча-мынча кишинин аты аталган, ошондо коомчулуктун талабы катуу болгондо, ошол жүктүн ээси кийин тапкыла деп. Ошондо МВДдан 19-жылы следственный группа түзүлгөн. Алар кенен мандат алышкан. Следственный группа 6-7 кишиден турган. Эң күчтүү тергөөчүлөрдү алып, тажрыйбасы мол тергөөчүлөрдү, оперативник дознавательдерди. Алар Турцияга чейин барып иликтешкен. Инвойстарды көтөргөн, товарлардын баарында конечный цель каяка барат деп. Ал товарлар бир 50-60 субъектилердики болгон, мисалы үчүн 85 тонна Египетке кеткен, Болгарияга кеткен, Испанияга кеткен, Россияга кеткен, кайра Кыргызстанга келген. Айтор это карго да, багында ташыган самолет грузовой. Ошентип тергөө тобу кийин кайра алмаштырылган. Кайра дагы состав алмашып, кайра барып ошо Турцияда бүт товар кандай эле, инвойс кимде эле, ал кандай заказ эле, ал товарга кандай төлөнгөн эле деп.
Бул жерде тергөө азыркы иш материалдары Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөсүндө 30 тонна 30 том кылмыш иши. Биз ГКМБ менен абдан тыгыз иштештик. Прокуратура органдары менен тыгыз иштештик. МВДнын тергөөчүлөрү менен тыгыз иштештик. Жана МИД менен абдан комиссия тыгыз иштештик. Жана болгон маалыматтарды күч органдарынан, МВДдан, тергөө структурасынан жана МИДтен, Тышкы иштер министрлигинен бардык тийиштүү документтерди алып аттык. Эми компенсация боюнча, урматтуу депутаттар, биз негизи эле ушул эл аралык практикада эки конвенция бар. Бирөө Варшавский, бирөө Монреальский беле, Мадридский беле? Монреальский. Биз тилекке каршы ушу эки конвенцияга тең мүчө эмес экенбиз. Менин эсимде кайсы бир 12-жылдары ушундай парламенттен көтөрүлүп, ошого мүчө болбойлу деп, анан ага взнос төлөш керек мамлекет. Биз ушул эки конвенцияга чейин мүчө эмес экенбиз. Экөөнүн шарты эки башка. Эгерде Варшавский конвенцияга кирсең, бир башкача компенсация, Монреальскийдики бир башкача компенсация, бирок экөөнү тең парламент тарабынан, мамлекет тарабынан өз эркин билдирип, ошол конвенцияларга кириш керек эле да, эгерде жанагындай компенсация алуу максатында. Бирок ошо кезде мындай калыстык үчүн айтыш керек, коомчулуктун катуу талабы болуп, абдан чоң бир улуттук масштабтагы трагедия болбоду беле. Ошондо биздин өкмөттөн абдан катуу түрк тарабы менен, компаниясы менен аларга кысым көрсөтүп, аларды баягы эл аралык сотко беребиз деп баягы кысып отуруп, алар бул баягы айтылбай турган эмнегедир засекречить этип коюптур. Ошондо $4,5 миллион алар ошол төлөп беришкен экен. $4,5 миллион алар төлөп беришкен. Биздин жарандардан, ар кандай юридикалык уюмдардан билесиздер, ошондо жардам катары жалпы МЧСтин эсебине $102 миллион сом чогулган экен. Мен сиздерге таратып берген материалдар боюнча ошол $4,5 миллион жана $102 миллион сомдун бардыгы расщепление бергени, ким каяка кеткени бардыгы бар. Ана эми бул жерде баарын санап берип отурган кажети жок деп эсептейм. Баарыңыздарда бар. $4,5 миллион жабырлачууларга кеткен. Ошол жерде жанагы үйлөр талкаланган, ошо үйлөрдүн талкаланганына компенсация берген ар кандай болуптур да. Анан ошо жерде ошо дача суу аймагында ошол монумент тургузабыз деп бирөөлөрдүн жерин алышыптыр, ага төлөшүптүр. Айтор бардык ар бир тыйын акчаны комиссия чогулуп, комиссия карап отуруп, мисалы үчүн кимге канча төлөш керек, кимдин үйүн канча, кээ бирлер айтат да, менин үйүм аябай кымбат үй эле, менин үйүмө аз төлөп койдуңар деп. Бирок биздин ошо маалыматтар боюнча бир $150-200 миң тегерегинде жабырлануучуларга төлөп бериптир, жана 30-40 миң тегерегинде жана үйлөр талкаланган да, ошолорго төлөнүп берилген. Биз комиссиянын жыйынтыгында аягында ошол рекомендацияларды бердик. Рекомендациялар боюнча ошол негизи эле стандарттар боюнча мына Ош аэропорту, Бишкектин аэропортунун тегерегинде негизи эле коопсуздук үчүн, особенно жана лётный полосанын үстүндө жер мындай конуш населенный пункт болбош керек да. Ошол убагында СССР убагынан бери эле дачада берилип, анан ал кенейип кете берген. Биз ошо боюнча комиссиянын башкача бир юридикалык укугубуз жок экен. Биз только рекомендация бере алат экенбиз. Ошондуктан биз рекомендация, кеңеш, сунуш катары гана өзүбүз жаздык. Ошол урматтуу депутаттар, парламент, өкмөт ушул маселеге кайрылып, ошол дача суунун тегерегиндеги ошо лётный полосага турган үйлөрдү эл аралык безопасность полета деген стандарттын эрежелерине ылайык ошол жерлерди баягы адамдар жашабаса дегендей да. Бирок ал жерде, конечно, баягы проблема бар. Алар айтат, бизге жер бергиле деп. Жер боюнча биз ошол чүй губернатору, акимдер менен сүйлөштүк, жер жок деп атышат. Бирок эми ал эми өкмөттүн вазыйпасы кандай кылып аларды көчүрөт. Ал жерде бир 20-30 үйдү көчүрүш керек. Анан эксперттер да айтты, Бишкек эле эмес, Ош аэропорттун тегерегинде да ошондой коопсуздук жайлар бар. Ошондуктан баягы особенно жана учкан, күүлөнгөн, анан конгон жерлерде адамдар жашабаса деп. Так, анан урматтуу депутаттар,
Бул маселе боюнча жана контрабанда боюнча мен жана башында айтып кеткендей тергөө ошол 17-жылы эле иш козголгон. Ушул убакка чейин именно статья контрабанда боюнча козголгон эмес, жана 2 жолу следственный группа түзүлүп, экөө тең контрабанда боюнча эчтеке табылган эмес. Азыр боюнча кылмыш иштери боюнча 7 кылмыш иши бар. Биз башкы прокуратуранын бизге бөлүп берген сотрудниктери аркылуу ошол маалыматты алдык. 7 кылмыш иши бул баягы өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерде отцепление болгондо, МЧСтин солдат балдары бар да байчаралар. Ошолор барып баягы ошол жердеги сотка, аны мунарды чөнтөгүнө сала коюп кармалышып бейчара аларды соттоо, анан кийин ушул убакка чейин анча-мынчасы ушул убакка чейин соттолуп жүрөт. Злоупотребление деп ошо МЧСтин сотрудниктерине козголуптур. Ошо кезде эми отцеплениени туура эмес кылгансыңар, анан убагында болгон эмес деп. Анткени отцепление болгондо солдаттар ошолорду бир сотовый телефондорду чөнтөгүнө салып алган ошондой. Ошол боюнча кылмыш иштери азыр сотто, сокулукта. Мындан тышкары дайыр маселе көтөрүлгөн комиссиянын алкагында. Эсиңиздерде болсо, аэропорттон келаткан бир 2 фура сотовый телефондор менен. Бирок ал бул рейске тиешеси жок. Жөн эле аэропорттон келаткан 2 фура кармалган, финансовый полициянын балдары кармап, аларды сотко алып барган. Анан биз аны да иликтедик, анткени ошол кезде коомчулукта, даже ушу парламенттин ичинде мындай божомол болгондо, демек мурунку ушу Гонконгтон келаткан мурунку рейстеринде ушундай контрабанда бар турбайбы? Демек финансовый полиция кармабасы деп. Кийин аларды биз чакырып да сурадык, көрсө ал башка Гуанчжоу, Бишкектен келген эле рейс экен. Гуанчжоудон самолет менен келип, бул жерден сотовый телефондорду алып, анан таможенный очисткадан өткөрбөй келаткан жеринен кармашат финансовый полиция. Кармап аларды тергөөгө берип, кийин сот болуп, мына сиздер жакында ошол токтом кабыл алдыңарбы, же мыйзам долбоор иштелип атабы, конфискация болсун баардык контрабанда депчи. Кезде ошондой закон эле соттор контрабанда эмес, бул баягы эми эйс айтат да, биз контрабанда эмес болчу, төлөйлү деп баратканбыз депчи. Анан сот аны чыгарып, таможенный очистканы төлөтүп, баягы ар бир телефонгочу. Анан төлөгөндөн кийин анан чыгарып ишти кыскарткан да. Эми агесте закон ошондой. Тем более соттун чечими турат. Биздин акыбыз жок аларга комментарий бергенге, силер туура кылдыңар, туура эмес кылдыңар деп. Биз по факту эле соттун чечими бар, демек биздин кийлешкенге акыбыз жок деп, биз ошо менен баягы өзүбүздүн гана маалыматыбызды бул жерге чыгардырып койдук. Бирок сиздерге ошо маалымат үчүн ал иш боюнча сот кылмыш иши козголгон, сотко жеткен, сот таможенный очистканы төлөтүп, товарын ээлерине берип, анан ишти баягы связи актуальность жоготу деп ишти кыскарткан. Жалпы жонунан урматтуу депутаттар, урматтуу төрага маалымат ушундай. Эгерде суроолор болсо жооп берейин. Анан бизде мына комиссия мүчөлөрүнөн Нурбек Токтакуновдун особый мнениясы болду. Анан Элнура Алканованыкы болду. Эми особый мнение эмес, баягы рекомендация да. Элнура өзү айтып берсе болот, Нурбек өзү айтып берсе болот. Анан эгерде комиссия мүчөлөрү кимде кандай пикир болсо, урматтуу депутаттар, суроо болсо жооп берейин. Рахмат, аппарат таблону ачып коюңуздар. Жөн суроолор болсо, анча-мынча жерин өтүп кетсек дегендей, пожалуйста. Суроо берүү үчүн Бекешев Дастан Далабаев. Единственный комиссиянын иши жокко чыкпасын деп эле, жокко чыксын деп эле койбосоңор болду дегендей да. Алмамбет Насыпанович, биринчиден ыраазычылык да, ушуну объективдүү заключенияны кылдыңар да. Анан мен Акипресстен окуп алдым да. Сиз айтып атасыз, ошол учурда маалыматтык согуш болуп, Атамбаев ошол жерде утулган деп айткансыз да. Аны Сооронбай Жээнбеков кылдырган деп мен да ушундай окуп калдым. Бул туура элеби? Сиздер билесиздер да, сиз дагы ошо как раз ошондо парламентте депутат элеңиз, билесизби? Тиги ушул жерде парламентте күнүгө ошол боюнча катуу мындай треш болчу. Эмне үчүн президент барбайт, эмне үчүн каякта жүрөт? Парламенттин баарыбыз көчүп барып 2-3 күн жүрчү эмес беле күнүгө. Ошондо а киши ашаяка барбай калып, ошондон улам коомчулукта мына азыр биз анализ кылып көрсөк, ошондон улам мындай жол берилип калганда, ошондой баягы жүктүн ээси контрабанда бар, жүктүн ээси ошондой тиешелүү деп, жашырганда эмне бар эле эмес беле. Ушундай ээси ушул кишилер экен, мамлекет жетекчисинин тиешеси бар экен деп. Анан ошол кезде комиссия түзүлгөн, билесиздер, Дастан Далабаевич, помните, да? Парламенттагы Батырбеков Алмаз
төрага болчу парламенттен дагы мүчөлөр кирип иликтешкен ушундай. Алар дагы ушундай эле жыйынтыкка келген да. Туура, бирок ошол эле кезде мисалы мен урматтаган Текебаев дагы ушул маселени көтөргөн да, анан анын адвокаттары айтышкан, биз Турциядан маалымат алып келдик, мына Түркия тилден деп, бул жерде мындай жазылып турат деп, ошол маалыматты да таратышкан да. Мен просто объективдүү ошону айтыш керек болуп атат да. Дастан Далабаевич, тергөө органдарында мына 30 том уголовный иш бар экен. 30 томдо андай маалымат жок, жана алар чакырып сурашкан, анын бардыгы жөн эле баягы мындай Сөз. жанагындай да мен айткам, ойлогом, анан депутат эчтекеге жооп бербейт, айткан үчүн болуп калган. Хорошо. ОТРКда дагы ушундай жалган маалыматтар болгон да. Вот эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес да. Мен ошону айтып атам да. Мүмкүн азыр дагы ушундай болуп атканы эч ким келечекте тартылбаса, бул туура эмес да. Бул жерде ошо кезде администрация президентанын рычагы бар эле, подать в суд на тех, кто клеветает. Они это не сделали. И второй субъект, это сам Атамбаев, должен был через суд как бы защитить свою честь, но он тоже это не сделал. Жо. Мен башканы айтып атам да. Азыр тергөө качан башталган өзү? Тергөө ошол эле жылы 2017-жылда? Да, по факту авиакатастрофы было Атамбаев возбуждено. учурундабы? Да. А экинчи группа качан? Экинчи группа, в рамках этого дела была создана следственная группа. Да, вот качан ал болгон? Сооронбай 19-20. Сооронбай Жээнбеков учурунда туурабы? 19-20 ким эле? Эсиңизде барбы? Жээнбеков? Значит, ушундай. Просто айтыш керек да. Менимче жоопкерчилик болуш керек да, жөн эле жалган маалыматты тарап, коомчулукту ошого буруп, бүт бара ойлогон да, мына бул киши контрабандист экен деп. Жалган маалымат. Чындыгында бирөө жооп бериш керек. Аны учурунда Сооронбай Жээнбеков баштаган. Мен мындай айтат элем да. Комиссия тилекке каршы ошону көрсөткөн жок да. Негизи биздин экс-президент ал дагы күчкө салып, укук коргоо органдарга тапшырмаларды берип, мүмкүн устно берген кагаз жүзүндө жок, менимче. Следственная группа түзүлгөн, это следственная группа приказом министра внутренних дел түзүлөт. Следственная группаны түзүүнүн өзүнүн процессуалдык эрежелери бар. Следственная группа, если касается документов, Дастан Далабаевич, следственная группа в рамках закона эле түзүлгөн. А кто ему сверху спустил это уже вопрос. Не, ну это понятно. Политик. Анан мен болгон бир аманат сөздү айтайын дедим эле. Кечээ менин кабинетиме бир мырза кириптир. Башка эле бирөө келип, анан сизге да тиек этейин. Мен сизге ишенем, ушул суроолорду берип койсоңуз деди. Мен сиздин сөзүңүздөн түшүндүм маани маңызын. Бирок аманатты алгандан кийин аткарып коёюн. Кандай жазып алсам ошондой гана окуп берем. Элден топтолгон акча киши башына канчадан тийген, ушуну берип койсоңуз дейт. Мен түшүндүм. Жанагы ар башкача категория болгон экен да, бирөөнүн үйү бузулган, бирөөнүн малы өлгөн, бирөөнүн жаны кетти, башы кетти дегендейчи. Бирөө толук бузулган, бирөөнүн фундаменти бузулган, бирөөнүн компенсация. Бирок ушул суроону берди. Не деп жооп бересиз? Элден топтолгон акча киши башына канчадан тийген? Жок, орто эсеп менен жанагы каза болгондорго Алмат Насырканович, уруксат болсо, элден чогулган 102 миллион сом болгон, бул садага жардам иретинде. Ошол акчаны жергиликтүү бийликке комиссия түзүп таратып берген. Мен ошо таратып атканда ошол жерге барып, ошо резонанс болгондо ошо маселе болуп атат да. Элдин чогулткан акчасын компенсация алсаңар алдыңар, албасаңар койгула деген таризде таратышкан. Андан тышкары ошо эл чогулткан акчага берип аткан адамдарга нотариально обязательство жаздырылган. Эч кандай өкмөткө доом жок деп. Мына ошол баягы сиз айтып аткан аманатыңыздын жообу ошол болуп атат. Ал жерде 5 миңден бергени бар, 10, 15, 20, 25 миңден бергени бар. Тизмесин баарын биз алдырдык. Бирок азыр аны ар бирин текшергенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Андан тышкары эл чогулткан акчанын бир бөлүгү жергиликтүү бийликтин кагазына чейин бөлгөндөр бар. Ошол эл чогулткан акча кагазга чейин бөлгөн. Тиги сууга, светке төлөнгөнү ушундай болгондо себеби Кыргыз өкмөтү ошол убакта Атамбаевдин өкмөтү бир тыйын бөлүп берген эмес. Бул сиздин сурооңузга жооп, рахмат. Экинчи суроо. Кандай жазылсам ошондой берем. Түрктөрдөн компенсация канча келген, кимдерге канчадан берилген, ушуну ачыктап койсо. Анын комментарийинде айтты, ошо мезгилдеги бийликтеги адамга эшигине чейин барып, абдан көп келген.
Анан ушуларды ачыкка чыгарып эле койсоңуздар деп жабырт айткандар өздөрү суранган. Эртең бир күнү ушунча дүйнө таапсыңар, ушунча акча таапсыңар деп тоноп кетпесин. Анча-мынча бизге зулумдук болбосун деген пикирлер болгон деп туруп суроону берди. Түрктөрдөн компенсация канча келген, кимдерге канчадан берилген? Түрктөрдөн, урматтуу депутаттар, 4,5 миллион доллар келген. 4,5 миллион долларды эми адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Жөн эле алар бербейбиз деп чыккан. Биринчиден алар айткан, силер Монреалский конвенцияда да жоксуңар, Варшавский договорда да жоксуңар, бербей койсо да эчтеке кылбайт эле, дейм. Сотко берсиңер, пожалуйста, сотко бергиле деп. Просто давить этип отуруп, анан эгерде бул рейсиңерди токтотосуз деп 4,5 миллион, анткени алар страховой компаниядан да акча алышкан да, көп суммада. Эми алардын ба өзлөрүнүн страховой эрежеси да. 4,5 миллион доллар бөлүнгөн. Ошо 4,5 миллион доллардын имущественный ущерб 1 миллион 482 миң доллар, ден соолукка да 317 миң доллар, ал эми за погибших 2 миллион 100 доллар, ошол 35 кишиге бөлүнүп берилген да. 2 миллион 100 миң долларды 35 кишиге бөлгөндө кандай болот? Ошондойдон тийген да. Толуктоочу жооп иретинде айтып койсом болобу? Абдан туура суроо берип атасыз. Тилекке каршы ACT Airlines компаниясы ошол учак үчүн 36 миллион доллар компенсация алып атат. Өзү учак 1 миллиард долларга камсыздандырылган. Ошо үчүнчү жактарга дагы ушундай адам өлүмүнө де кырсык болсо төлөнүп берсин деп. Абулгазиев бул сүйлөшүүнү түрк тарап менен жүргүзүп, мына өкмөт үчүн 2,8 миллион доллар сурайт. Өкмөт үчүн. Ошону дагы бербей койгон, же ичара сүйлөшүп алышкан. Ал эми биздин жарандарга, ошол 35 өлгөн жарандарга, жетим калгандарга болгону 4,5 миллион, өлгөндөр эмес, ошо талкаланган бардыгына төлөп берип атат да. Биз бул суроону мына мен жеке Абулгазиев келгенде койдум. Эмнеге ушундай чабал сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңөр? Же өзүңөрчө сүйлөшүп бир ишти бүтүрүп кеттиңерби ортодон Атамбаев менен биригип деп. Мына азыр Атамбаевди реабилитациялоо аракети болуп атат. Бүгүн Атамбаев айтып атат, көрдүңөрбү, дача суда мен эч кандай тиешем жок деп. Ошол убакта мен аралашып жүргөн адам катары сиздерге мына расмий айта алам. Бүгүн комиссиянын мүчөсү катарында бүтүндөй мамлекеттик система, государственный система ошо ишти жабууга иштеген. Батукаевди кандай чыгарса, бардыгы чогулуп алып. Бул ишти ошондой жабуу аракет болгон. 5 жыл өттү. Бүгүн биз комиссияда прокурорду чакырдык, ГКМны чакырдык. Бардыгы айтат, билбейм деп. Анан 5 жыл өткөндөн кийин жабылып аяк жабык дейт. Бүгүн таппай калдык. А бирок ошол убакта ошондой аракеттер болгон. Мына Атамбаев бүгүн актанып атат. Мен дейт эч кандай тиешем жок, акталып чыктым деп. Ошондуктан мына 36 миллион самолет калган. А биздин аткаминерлер сүйлөшүүнүн чабалдыгынан же ичара сүйлөшүүнүн айынан болгону 4,5 миллион доллар компенсация алып атышат. Рахмат. Тактоо иретинде да азыр Майла мырза айтып кетти, кийин бүт эски телефондорду алып калыптыр дедиңиз. А сиз отчетто айтып кеттиңиз, баягы МЧСтин сотрудниктери ошол жерде жаткан телефондорду ала коюп бүгүнгө чейин сурак берип жүрөт экен деп. Экөө бирдей телефон мекен же эки башка экен? Ар кандай го дейм. Баягы мындай маркасы кандай эле? Маркалары бар. Разный модели. Бирок баягы неме да мындай Android баягы өтө кымбат, iPhone эмес, беркиндей жанагындай. Уруксат болсо, биз эми жана сиздерге урматтуу депутаттар бул өтө маанилүү маселеде комиссияда айттык. 85 тонна жүк келип атса, кулады, өрттөндү. Ошо 85 тоннан бары күйүп кетип 650 килограмм калдыбы десек, ага да жооп алган жокпуз. Себеби күйүктү дагы экспертизадан өткүзүп, бир жерге храненияга алып барып коюш керек эле, себеби кылмыш иши бүгүн да бүтө элек. 600 килограммды барып текшердик. Биз менен барган тергөөчү биринчи жолу барды биз менен. Выборочно каптарга салып койтуруп, каптарды ачып төк текшерели десек, эми жапжаңы, ал күйгөндө эмес, баягы эми үй өрттөнгөндө билесиз да, көп болуп калат го, андай эмес. Жапжаңы коробкадагы жана кнопочный арзан телефондорду салып койтур тигин ичинде. Анан ар кандай посылкалар жүрөт, ошол 600 килограмм айла калды деп туруп киргизип койтур да. А чынында эмне болгон, себеби өзүңүздөр билесиз, отцепление болгон, журналисттердин иликтөөсү болгон, аларда кабар жок да. Ошол телефондорду алышкан да. Алгандан калганы МВДден азыр ГКМ складында жатат. Ошол жердеги элдер деле налогоплательщик биздин жарандар. Ошо бюджеттин эсебинен өртөп жүрөт аларчы. Мамлекет өзүнө чыгым катары ошо пострадавшийлердин эсебинен албай эле койсо болмок. Мен
сиз менен макулмун. Биз как раз сиздин позицияны ээледик да. Биз да ошо сиздей суроолорду бердик. Эмнеге силер өзүңөр керек болсо акча бөлүшүңөр эле бюджеттин бир эне суммасы бар да, кырсык болгондо берет деген. Силер кайра тескерисинче ошол акчаны элге эле берип койбойсуңар. Эмнеге өзүңөрдүн жыртыгыңарды жаап алдык дегенде, эми комиссия ошондой чечим чыгардык. Биз өзүбүздөн кеткен чыгымдарды мамлекеттик органдар 600 000 сом алып койдук деп ошентип айтышты. Биз сиз айткан суроону айттык аларга. Туура эмес кылгансыңар. Силер тескерисинче ошол алардын ырыскысына кол салбай, өзүңөрдүн бюджеттен кетирген акчаны кетиришиңер керек эле. Кайра аны толуктап албай деп. Да, бир момент, ошол жерге жер участоктарын мыйзамсыз берген чиновниктер жоопко тартылдыбы? Жок. Убакыт токтотуп турула убакытты. Биз рекомендацияны жаздык. Сиз айткан маселе боюнча эч ким жоопко тартылган эмес. Биз башкы прокуратурага бул жерде аягында рекомендациялар да бар. Бул мен жанагы Айбек Тураталиевичтин суроосуна жооп берип атып айтпадым. Бул 30 жылдан бери келаткан шалакылык да. Ошолордун баарын инвентаризация кылып, канча айыл өкмөт болду, канча аким болду, канча премьер-министр болду, ошо убакка чейин аэропорттун чегин акырын Бишкектикинде, Оштукунда созуп кете беришкен. Анан лётный полосага чейин келип жашап алышкан. Алмамет Назырканович, мен сиздин күчтүү юрист экениңизге эч шегим жок. Сиз Кудайга шүгүр бир кыргыздын белгилүү юристтеринин бирисиз. Могул комиссияңыздын составында кимдир бирөө личносттордун адвокаттары болгон кишилер пайда бар экен да. Бирөөсү Жээнбековду жамандайт, бирөө Атамбаевди жамандайт. Мындай болбойт. Коомдук комиссия деген ынтымакта, биргеликте ошонун түпкүрүнө жетиш керек. Биз ошондуктан экөөнүн тең фамилиясын атаган жокпуз. Биз эми ал урматтуу депутаттар, бул жанагы парламентте баарыңарга жооп бербейсиң. Анысы кандай комиссия мүчө, мен төрөгө катары мына бир жерде фамилия айттымбы? Мен болгону жылдарды, факттарды. Ал эми саясий бааны ким кандай берет, ал өзү берет. Комиссия мүчөлөрүнүн баары эркин, мен тыя албайм. Жооп берип коюңуздар. Кошумча сиздин сурооңузга эмне үчүн мамлекет тарабынан компенсация? Негизи өтө кызык документтерди бир сыра карап чыксак, өкмөт түрк компаниясы айтат, оперативдик чыгашаңар болсо бергиле депчи. Айткыла бизге, өкмөттүн эмне чыгашасы бар десе, мен жаңылбасам 2,8 миллион доллар чыгашабыз бар, ошону бергиле дейт. Себеби экологиялык чыгаша, МЧС, тигил, бул талкаланган бүт чыгашалардычы. Анан сүйлөшүп отуруп эле аягында жанагындай кичинекей сумма чыгып калат да. Ал сумманы анан жактан чыгарып атышат. Негизи ошол авиакомпания өкмөттүн чыгашасын өзүнчө андан тышкары жана компенсация, элдердин компенсациясын өзүнчө төлөп бериш керек эле. Бирок мен сиздерге комиссиянын мүчөсү катары дагы бир айтып кетейин, ошол убакытта ошондой сүйлөшүүлөр, ушуну бир жаап-жашуу, мен дагы бир жолу айтайын, мен тиги Атамбаев же Жээнбеков болгон, мен өзү качып жүргөн ошонун ичинен көргөн адам катары айтып атам да, мына сиз жана айтты элем го, эл чогултуп берген акчага нотариусту отургузуп, кол койдуруп, кыргыз өкмөтүнө доом жок деген документке кол койдуруп туруп, элдин акчасын берип атат, түрктөрдүн компенсациясын эмес. Ушуга чейин барышкан да, анан кийин бул жерде жактап айтып аткан жерим жок, мен болгону күйүп атам. Мен ошондо да айткам, бул тилекке каршы 5 жыл өтүп, бүгүн да чечилбей жатат да. Рахмат. Анан объективдүүлүк үчүн айтып коюш керек, жана нотариус деп атпайсызбы? Биз ал жерде дагы айтып атпайм, биз 18 киши баарыбыз эле бир пикирге болуп калган жокпуз. Биз суроону бердик. Анан өзүңүз айткандай, мен дагы ошо юрист катары бердим. Неге силер ошо нотариус дегенде алар айтты? Это было необходимо деген. Анткени ар ким адам бар. Бирөө алып алып, эртең алган жокмун. Анткени бир адам өлүп атса да төртөө жүрөт дейт ошол жерде. Мен алышым керек, кайнатасын, баласын. Анан кокуй деп ар бир адам өзүн страховать этет да. Алып келди, анан нотариус менен мына алдым, доом жок деп. Же болбосо анан алып алып кийин алган эмесмин десем эмне болот? Анда нотариусту көрсөтөт, мына нотариус турат алган деп. Ошондуктан бул баягы ушундай себептен, урматтуу депутаттар. Анан депутаттар айтып атпайбы, жана бул эми бул комиссия, коомдук комиссия да жанагы себептерин, шарттарын изилдөө боюнча. Анан жанагы кээ бир коллегалар сунуш берип атпайбы, каражатты мындагы бөлүп бергиле, балдарын окуткула деп, анын баарын комиссия кылалы дейт, анын баарын биздин министрлер кабинет жасаш керек да. Комиссияда Алмамет Насырканович, мындай эл ынана турган, ишене турган адамдардын болгону, анан анын жетекчиси так ошо сиз жетекчи болгонуңуз, мындай коомчулуктун ишенимин арттырат, жана натыйжасын таанууга бир жакшы негиз болот деп ойлойм. Мына бул жакта чынчыл журналисттер, активисттер жүрөт, мисалы. Али Токтаконов жүрөт, Дилбар Алимова сыяктуу бизде мындай эл ынанган адамдар бар экен да, комиссиянын составында. Дачасы боюнча саясатташкандын бир эле суроого эл, калың эл бир эле суроого жооп издеп аткан, чынын айтканда.
бул жүктү жанагы оппозиция Атамбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн жүгү, мебели, бирдеме анан ошого же ошол контрабанда менен алек болуп аткан деген суроо болгон да. Элдин көпчүлүгүндө мына ушул жүк Дача суудагы жана эл каза болгон жүк Атамбаев жакта. Бирок мына далилденди, жүк демек Атамбаевди жана анын үй бүлөсүнүкү эмес экен. Мен ошого ынандым. Бул жерде Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин таптакыр тиешеси дагы эми жанагы жалпы саясий жетекчи катары жанагы анча мынча азыр кандай бир техникалык маселелерде күнөөлөрү болушу мүмкүн да, бийлик катары жалпы өкмөттүн. Бирок жеке анын жүгү далилденген жок, табылган жок. Мына ошого ынандык бүгүн. Демек Алмазбек Атамбаев азыр Дачасы боюнча толук акталыш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Башка суроо да жок, сөз да жок. Элдин күтүп атканы ушул болчу. Буга биз жоопту алдык. Рахмат. Азыр мына Мавлен мырза айтып атпайбы? Көп иш кылыныптыр, конечно, там колоссальный жумуштар жасапсыңар, бирок точка коюлбай калды депчи. Бул трагедияга точка коюш керек эле да. Или какой-нибудь аз бир сунуш беришиңер керек эле да. Точка коюлбай калды, бул довести мындай бизде сунуштар бар деп. Анан биз дальше мына 7-чакырылыштын депутаттары хотя бы эгерде возможность болсо ушуга точка коюп коюшубуз керек да. Эмесе бул висячкада калбаш керек, это трагедия же. Элдин айтканы деле туура. Там дело не в том, что тот президент замешан, этот президент замешан. Баары эле жакшы болсун, бирок ушуга жаңы сен айттың Мавлен, баштан аягына чейин жүрдүң, бирок точка коюлбай калды. Вот это обидно, да? Шуну кандай сунуштарды бересиңер? Аз кандай кылсак биз ушуга точка коюшу жөнүндө жооп берип коюңузчу, рахмат. Биз комиссия өзүбүздүн жыйынтыктарда, урматтуу депутаттар, рекомендацияларды бердик. Бизде өзүбүздө полномочия деген бар. Биздин полномочиябыз абдан широкий эмес. Биз колубуздан эң күчтүү дегени келгени ушуну кылып койгула деген эле баягы рекомендацияны бердик. Жанагы жерлерди мындай кылалы, анан кийинки жумшак болуп калбасын деп жоопко тартылсын деп да жаздык. Эми жоопко кантип тартат? Тетиги 30-40 жыл мурун айыл өкмөттөр ошолордон баштап берип баштаган экен да. Анан ошонун баарын жаздык. Эми баягы, как говорится, мяч на стороне правительства, өкмөт эми өзлөрү карап, мындан кийин жанагы Кундузбек Кошалович жакшы айтты. Мындай кырсык болбосун, адамдын башына мындай келбесин. Эми мамлекет аткаруу бийлиги ушундай кырсыктар болбош үчүн бардык аракеттерди жумшаш керек. Ал эми точка боюнча точканы мына тергөө органдары коет. Тергөө органдарында азыр ГКМБда 33 том уголовный иш бар. Эми ошол уголовный иш өмүр бою 100 жыл деле тура бербейт да. Бир күнү жабыш керек да. Жок экен мына жаптык деп. Же созуп эле мына 7 жылдан бери аны созуп жүргөнгөндө эмне? Өткөндө бирөөлөр айткан, кылмыш ишин козгоп коюп эле, улам бирөөнү чакырып мына көрдүңбү, кылмыш иши турат. Давай, допрос бер деп эле кыйнаш үчүн илип турасыңар, муну жаппайсыңарбы деп. Эми ошондой бир логический конец болот го. Логический конецти тергөө органдары ГКМБ коет. Кырсык пилоттун катасы менен болгон, кырсык болгон деп баягы кылмыш иши жабылыш керек деп мен эсептейм. Жок, тергөө органдары коет точканы. Бирок ошондо биздин мынакей урматтуу комиссия мүчөлөрү ошого карама каршы болуп калса кандай болуп калат? Жок, андай эмес. Биз рекомендацияны бердик. Жок, сиздин рекомендацияңыз туура эле болот. Азыр берде ар кандай депутаттар айткандай өздөрүнүн мнениялары болуп атпайбы? Угуп атпайбы? Карама каршы деле мнение жок. Эмне деген мнение болду? Жазып атпайбы? Мавлен мырза айтып атат. Точка коюлган жок деди. Бул мен да мисалы үчүн түшүнгөн жокмун. Эмне точканы айтып атат? Кандай точка? Значит, точка коюлган жок деген ошону сурап атпайм мен. Почему точка коюлду? Эмне кылыш керек? Кандай точка коюлуш керек? Уруксат болсо мен дагы бир позициямды тактап кетейин дедим эле сиздин сурооңузга жооп иретинде. Сиз туура айтып атасыз. Конкреттүү кесе айтыш керек эле. Контрабанда болгонбу? Ким күнөөлүү? Жүк кимдики? Аяк эмне болду депчи. Биз 5 жылдан кийин комиссия түзүлүп кириштик. Бүт чакырдык. Мен дагы бир жолу айтайын. Мамлекеттик машина ошол ишти жабууга аракет кылган. Мына бул жерде бүгүн Атамбаевден баштап башкалары реабилитация кылуу аракети болуп атат, өзүңүздөр байкап атасыздар. Эгер Атамбаев бул ишти аягына чыгарам десе, 3 айдын ичинде аягына чыгарып коймок. Мына жүк бунуку, буга тиешелүү экен, мынча миллион долларга келиптир, могуну деп туруп камалып коймок. Мен бир фактын айтайын, ошол жердеги балдарын жоготкон аял мага келген ошол убакта. Келип Атамбаев резиденцияга чакырып барып, журналисттердин бардыгын бүттүн чарып коюп ошол жерде жабыркагандарга айттыр, эч кимге кайрылбагыла. НПОго барбагыла, Аскарбековго барбагыла, маселелерди түрк менен мен чечип берем деп. Анан чечип бербегенден айынан анан кийин мага келип, мен маселени көтөргөндөн кийин мага кылмыш ишин козгоп, флажокторду коюп, эч жакка чыгарбай камайбыз деген аракет болгон. Эгер
Атамбаев күнөөлүү эмес болгондо, башка бирөө күнөөлүү же анын жанындагы күнөөлүү эмес болгондо бул иши эче каяна чыкмак. Ошол эми сиздер деле баягы тергөөчүнү бир чакырып койсоңуздар болот. Жүк кулаган күнү, ошо күнү же эртеси күнү Атамбаевдин аялы балыкчыга конгон деген да маалыматтар бар. Эми түркү маалыматтар бар. Биз ошону аяна чыгайын деп аябай аракет кылдык. Бул жерде чоң акчадан курузун, акча курузун. Бирок прецедентное право деген бар, урматтуу журналисттер. Эми дагы бир самолет учак куласа, айтат кыргыздарга могу тыйын жетет силерге. Анткени өткөндө кулоод эле, ошончо төлөгөн деген прецедентное право түзүлүп калды. Биз аябай чуркадык, комиссияда аябай аракет кылдык, бирок 5 жыл өткөндө көп нерсе жабылып, ошондогу замминистрлер, министрлер бүгүн жок экен, башка адамдар келип эле баягы жазылган кагаздар деле бизге көтөрүп келип алды. Ошондуктан биз конкретно кесе айта албай жатабыз. Урматтуу депутаттар, мен бир кыстырма кылып коеюн. Бул жерде кыргыздын каймактары аттуу баштуу эл бата берген адамдар отурасыңар. Силерди жөн эле мындай алдап коюш же бурмалап коюш мүмкүн эмес. Анткени бир адам сүйлөсө, бул жерде 90 элита, 90 баягы күчтүү адамдар отурасыңар. Силерди алдоо мүмкүн эмес. Ошондуктан мен башыман ошо парламентте ошо жерде закондор менен келгенде таң калчумун. Как это так? Аябай күчтүү юристтерди мындай юрист эмес депутаттар турмуштан алып тиги такалап коюп атат. Туура маселелерди көтөрүп алат. Мына логика. Макул, Атамбаев жааптыр. Андан кийин дагы бүт тергөө органдары ГКМБ жаптыбы? Андан бери мына 3 жыл өттү, материал ГКМБда жатат. Дагы эле бирөө аны жаап, жашырып атабы? Логика деген бар да, элементарный да бул. Анан биз бар эле бар деп кыйкыра берип, бүпүлдөй бергенде болбойт да. Силер ага алданбайсыңар да, туурабы? Мисалы үчүн бир логика, макул, Атамбаев жапты. Ал түрмөдө отурат 5 жылдан бери. Андан бери эмнеге кийин 2 следственный группа эмнеге тапкан жок, макул. Азыр ГКМБда жатат ушул иш. Азыр эмнеге дагы эле жашырып атабы? Кокуй бунуку деп. Же дагы эле ал түрмөдө отуруп алып башкарып атат. Логика деген бар да. Туура эле айтып атасыз, логикага таянып, ушу өзүңөрдүн комиссияңардын берген сөзүнөн биз тактоо иретинде сурап коюп атам да мен муну неме деп аткан жокмун. Вы тоже очень правильно айтып атасыз азыр. Но тем не менее, комиссия обычно келгенде бир неме менен, мнение менен келчү эле да, туура бар. Биз ушундай комиссия кылдык. Ар кайсы менен болсун деп. Анткени бир чети мындай комиссиянын жакшы жери неме болот да, эчтекени жашырбайсың, и баары бир тарапка баягы момундай кылабыз, мындай кылабыз болбойт. Ар кимдин өзүнүн ою болот. Кээ бирөө түшүнүп турса деле, түшүнбөй эле жок, ушул деп публика ойной берет. Это публикага деп сиз, наверное, мен атым айтып атпайбы, мен просто тактоо. Сиз комиссия мүчөсү эмессиз. Тактоо иретинде мен сурап атам, силер келип бизге маалымат бергенден кийин. Мен айтам, комиссия мүчөлөрүнөн кийин, урматтуу Алмамбет мырза, мен сизден сурап атам, комиссиядан сурап атам. В дальнейшем это тоже, возможно, мне нужен. Правильно или неправильно? Мурат. Анан кийин Кудай сактасын, экинчи мындай каргашалуу окуялар болбосун. Азыркы бийлик эгерде болсо оперативно может чечип коет. Силер айткан немелерди андай болбосун. Рахмат. Мен сизди айткан жок. Мен особый мнением бар, ошону жакшылап окуп чыксаңар, суроолор болсо мен келип жолугуп баарын түшүндүрүп берем. Между строк көп нерселер, аябай кызыктуу нерселер бар. Бирок эң маанилүү нерсе, силер баарыңар самолет менен учасыңар. Самолет менен учуп баратканда туман болсо, эгерде самолет бир туура эмес траекторияга түшүп калса, бизде аэропортто диспетчердер аппаратура жок экен. Летчиктерге айтат, туура эмес траектория менен кетип баратасыңар, же ашып кетесиңер, же жетпей түшөсүңөр. Ал деген 3-чү эле категория болчу туман. Андан катуу тумандар бар. Анда биз дайыма учуп баратканда рисковать этет экенбиз. Ошону азыр модернизация болуп атабы, ошого көңүл бурсаңар, ошого чейин жетти. Прибыль бар аэропорттун. 50 канча, 100 канча самолеттор жанагы транспорттун учуп атат. Каяка ошол прибыль, каяка кетип атат? Эмне үчүн ошондой элементарный бүт жанагы эл аралык аэропорттордо самолеттор, современный самолеттор, уже современное оборудование менен учуп атат. Хоть вообще көрүнбөс туман болгондо деле прибор менен түшөт экен. Биздикилер болсо человеческий фактор экен. Ошого көңүл буруп койгула, бул деген эң маанилүү нерсе. Андан кийин мен силерге айтып койгум келип атат, силерди башкы прокурор чакырса, барбагыла сурака. Кол тийбесиңер бар. Бияка чакырып айтып койгула, мына 3кө келгиле, жарым саат берем деп. Барбагыла аяка. Силер күрөшүңөр керек да. Анан кийин анын үстүнөн бияка аткаруу бийликтин Ташиев келип сөгүп кетти, силер болсо өзүңөргө туруп бербесеңер элге кантип. Бул эмеден
темадан чыгып кеттик, сиз ал сиз жок эле биз билебиз, баарыбыз билебиз. Дагы бир жолу айтам, сиз Нурбек Акбарович, сиз бизге үйрөтпөңүз, ал жөнүндө биз депутаттар билет өздөрүчү. Урматтуу депутаттар, отуруп турсаңар 5 мүнөт. Отуруп турсаңар эми суроо жооптор бүттү. Алмамет Насырканович, урматтуу бүгүнкү комиссиянын мүчөлөрү, биз эч качан эме чечим чыгарбайбыз. Биз маалымат иретинде эле угабыз. Ошон үчүн сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Ушу экинчи мындай кырсыктар болбосун. Жакшылыктар эле болсун. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелерди баарын карадык. Кийинки жумага чейин танабыз. Рахмат баарыңыздарга.